Алдын ала тапшырма берилди, ушундай маалыматтардан келгиледи. Ана бул маалыматты тааныштыңарбы, таанышкан жоксуңарбы, координацияны ким кылат? Көптөрү могу жерде көздөрүнөн көрүп турамбы, даярданбай келишти. Эмне маселе менен келгенин билбей отурат. Азыр суроо берсек бар тең такталат. Макулдап айтасыздар. Даярданып келбейсиңерби? Бир координация кылган барбы? Аппарат жетекчиси болот. Өкмөттө. Кимге кайсы маселе тиешелүү? Отчету даярбы, даяр эмеспи? Же мындай жыйын болбойбу сиздерде? Кайсы суроону бербейли, кагаз түрүндө берели. Мына комитет болобу, фракция болобу, кагаз түрүндө берели жообун. Кайда кагаз түрүндө? Бир дагы жоопту профессионально ордунан туруп айткан жетекчини көрбөй атабыз. Кайсы маселе болсо проблема. Кимиңер келет, бу жерге кимиңер отчет берет, проблема. Мейли вицелер келбей койсун, но министрлер келип жооп берсин конкретно. Мына бүгүнкү, мына баарыбыздан көтөрүп атабыз. Жаңы кодекстер иштей баштагандагы проблемаларды. Мына кече бир мисал, жанагындай чет өлкөнүн жарандары эгерде просрочить эте турган болсо, штрафты мурун робудаларга төлөп койчу экен. Казы барса бизге албайбыз дейт. Жаңы кодекс боюнча бул ГРС дейт. ГРСке барса жерде бул ишти түшүнүктөрү жок. Анан кантиш керек? Кандай кылыш керек? Ким жетектейт сиздерди? Ким жооп берет? Анан кийин бүгүн даярданып келиш керек да, улам баарын чакыра бербей. Даярдык жок.